Дагы эле бизге ошол шылуун курулуш компаниялар боюнча бир топ эле жарандар кайрылып жатышат. Маселе чечилбей эле жатат да. Өкмөт өзү киришпесе бул маселе чечилбейт. Азыр идея мындай болуп атат, сунуш мындай болуп атат да. Биз тышкы башкаруу деген маселени мыйзамдарга киргизгенбиз. Учурунда Кумторго бул тышкы башкарууну киргизип, бир топ каталарды ошол жерде таптык. Эми шылуун курулуш компанияларга ушундай тышкы башкарууну киргизсек, себеби алар жарандарды алдап, мына каражатты алып алышып, же курулушту бүт албай, өзүлөр кээ бир качып жүрүшөт, а кээ бир даже камалып жатышат. Мына ошол эле KG Group'ту алсак, Масалиева 81 дарегинен мага жарандар кайрылып келишти. Алар айтып атышат, мына 3-3 блок дагы эле бүтпөй эле жатат. Ошол жерде курулушту бүтсө болот эле. Актив бар, компанияда кичине болсо дагы актив бар. Бирок дагы эле ошол жетекчилер кылбай жатышат. Ошол жерге тышкы башкарууну киргизүү боюнча мен сунуштайт элем. Урматтуу Алмаз Акунжан, себеби бул маселе чечилбейт экен. Башка курулуш компанияларга дагы ушундай киргизсек, менимче туура эле болот да. Алар дагы ошону билсин. Алар кыла албаса, тышкы башкаруу кирет, и керек болсо биз аларды жоопко тартайлы.